Азыр биздин студиябызга кичинекей сонун меймандар кирип келди. Ошол меймандардын чыгармачылык ва өнөр дүйнөсүнө назар салыңыздар деп чакырып кетмекчибиз. Анда Кенже Тайдын Кенже тобун Чымчыгым аттуу чыгармасын сиздерге Майрам Нурматовна суналы. Кана жөзүлөр башталганда. Кенжетайдын кенжелери урсат келгиле байрамыңар менен бул жака өткүлө кана диванга. Дал ушул балдарды тарбиялаган Кыргыз Республикасы Сеңмесинин артисти Гүлнара Тойгонбай эжем. Саламатсыз кызматыңыз менен. Саламатсыздар. Келиңиз. Кызматыңыздар менен. Саламатсыз. Келиңиздер. Ортоңуздан орта алыңыздар. Эжеиңерди кана. Байрамыңыз менен. Рахмат. Балдарды байрам. Байрамыңар менен. Эртеден бери бул жак мындай бала дүйнөсү сон балалар. Жаркылдап турат. Замана студиясы. Жарайт. Чоң кишилерге караганда балдар келгенде башкача болосун да, кадим жан дүйнөнү териштилер деп бекер айткан эмес да. Балдардын ийгилиги менен бөлүшсөңүз эми. Сонун чыгармачы аткарып беришти, азаматсыздар. Биздин Кенжетай долбоору негизи санап көрсөң 8 жыл болду. 8 жылдын ичинде аябай көп бир иш-чара өткөрдүк, көп бир багыттарды ачтык. Ошол багыттардын бирөөсү бул вокал багыты. Ушундай Кенжетай жана Кенжетай Кенже тобу деген ачылган балдарды вокал менен машыктырып, ошол сахнага чыгарып, ырдагысы келген балдар келип, ата-энелер менен сиздерге кызматташалы деп дегендей. Азыр бул Кенжетайдын эң кенжелери Кенжетайдын, Канча жаштан баштап кабыл аласыздар? Биз вокалга 5 жаштан баштап кабыл алабыз. Ырдатып, текшерип. Бардык эле балдарды кабыл ала бересизби же мындай талантты барларды же бардык эле балдарды ырдайт деп шыктандырасыздарбы? Жок, албетте биринчи ирет баягы музыкальный слух деп коет, ошол жагын карайбыз. Анан баланын баягы үн дареметин карайбыз.
бирок кандай болбосун, ошо үнү кандай болбосун, момундай возрастта балдардын слуху бардыгыныкы ачыла бербейт, бирок иштеп ачса болот да, баягы слух мындай ооба, ага убакыт керек да. А кээ бирлердики эми баягы табигаттан берилбеген, аларды анда силер танцыга баргыла дейсиз. Ооба, танцыга, актерлук чеберчиликке баргыла. Ал неме сүрөт тарткыла, ал багыттар деле бизде бар деп, ошентип андай балдар ошентип бийлешет, сүрөт тартышат. Балдардын убактысын албай, туура багыт берүү. Ооба, ооба. Сиз биздин студиябызга да бир таланттуу кыз менен келген болчусуз. Ошол видео бизде абдан көп көрүүчү топтой алды. Сынакка барып келди, айтып кетсеңиз. Ал таланттуу кызыбыз Насихат Баймырзаева. Ал аны даярдап атабыз. Ошол Славянский базар фестивалинин алкагында балдардын конкурсу бар. Ал 11-жыл болот. Ой, 21-жыл. Ошол конкурска даярдык көрүп атабыз азыр. Кудай буйрса, июлдун 9-unda ошол Белоруссияда болуп калышыбыз керек. Билет алып аткан учурубуз. Биринчи июль, Кудай буйрса. Эми 1-июнда балдарды кандай майрамдатасыздар? Майрам сиздер үчүн кандай башталды дейле? Майрам бул биздин бөбөктөр үчүн ошо түз эфирден башталып атат. Шариктердин көтөрүп, чачтарын жасап келишти. Кимиси мындай шуктуу, жакшы сүйлөп бере алат? Мүмкүн майрам тууралуу өзү жөнүндө айтып берсин, Кана сага берейин микрофонду. Атың ким? Саламатсыздарбы, менин атым Жазел. Саламатчылык Жазел. Канчанчы класста окуйсуң? 3-чү. 3-чү класста. Ырдаган жагабы? Ооба. Досторду таптыңбы KG-тайда? Ооба. Азамат. Досторуң жөнүндө айтып берчи анда. Ким сенин досторуң, курбуларың жөнүндө? Алия, Назик, Нурайка, Регина. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы окуйсуңбу? Ооба. 5тер көппү, 4тер көппү, 3тер барбы? 5. Жалаң 5 окуйсуң. Азаматсың. Ырдагандан бөлөк бийлейсиздерби, же TikTok тартасыздарбы, эмне менен дагы кызыгасыңар? Бийлейбиз. Бийлейсиңер, Бул балдардын арасында мектепке бар электер да бар, Ооба. Кичкейден баштап, 6 жаштан. Микрофон. Да, 5 жаштагы кызыбыз бар, сырттан. Балдар менен кошо ата-энелер да түйшүгүн тартып, эрте менен Ооба, эртеден бери күтүп атышат. Ооба, камеранын ар жагында ата-энелер. Менин кызым деп сыймыктанып. Ооба, толкунданып турушат. Эрте тургузуп булардын чачтарын жасап, кийинтирип алып келди. Бирөкөө уктап, уйкуга канбай калыштыр. Бирок эми чыгармачылык деген ошондой да. Түйшүгү бар, Түйшүгү бар. Анын медалдын эки тарабында сахнага чыгышат, жаркылдашат, бирок ушундай эрте туруш керек, кеч Көйнөктөрү сонун экен. Ооба, көйнөктөр менен биз бир жакшы бир фирма менен иштешебиз, ошолор кызматташабыз, ошолор бизге тигип берип турушат. Ата-энелердин аракети менен. Ооба. Анан жакын арада ошол кыздардын кээ бирлери баягы Жарамазан деген клип чыгарганбыз, билбейм, көрдүңөрбү? Орозого карата. Ооба, Орозо убагында ошол биздин KG-тай улуу тобубуз кичи топтон бир 3-4 катышты. Аябай сонун клип болду. Ошондой биздин жетишкендиктер бар. Азыркы баягы муунга, балдарга ошол Жарамазанды өзүнчө бир үлгү катары ремейк кылып, мындай сөздөрүн бир аз оңдоп, мына момундай кылып ырдаш керек деп чыгарып. Ооба. Өзгөчө ата-энелерге да ыраазычылык айткып келишип жатат. Сиздерге ыраазычылык, ушундай балдарды тарбиялап, анан колдоп, таң эрте биздин студиябызга сонун кылып алып келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин сахнада KG-тайдын да бир тобу турат. Бул балдар? Ооба, бул KG-тай улуу топ. Булар жакынкы арада эле майдын башында Ташкент шаарына барып келдик. Ал жакта Роза Востока деген фестиваль конкурс өттү. Ошол жактан катышып 3-чү орун алып келишти. Басым. Ооба. Арасындагы ошол топтун ичиндеги Раян Алибаева деген кызыбыз 1-чи орун алды.
Эмне боюнча? Ошо вокал боюнча. багытында биринчи орун, сольный исполнение өзүнүн жаш курак немесинде, категориясында, ошо 9 үчүнчү орун. Ошентип мактанып туралы, мактанып турчу нерсе болгондо айтып туруш керек экен. Сахнада демек биз азыр кайсы чыгарманы угабыз? Азыр болсо, бу интернет жакта аябай популярдуу болуп жүргөн «Салам алейкум» деген бир ыр бар. Ошол ыр жагып калып, муну бир иштеп чыкканбыз. Кыргызча бир куплеттерди кошуп, Өзүбүзгө жакыныраак кылып, бирок ушундай бир саламдашуу ар кайсы бир көп тилде. Келиңиздер. Бөбөктөр, анда чогуу биз колдоп туралы бул жактан, кезекти сахнабызга беребиз анда. Кечитайдын улуу тобу, биздин карындаштарыбыз анда төмөнгү чыгарманы аткарып берсин. Салам алейкум. Азаматсыздар. Каршы бир эле сөздөн сонун ыр куралып тур. Ооба. Жакшы, жакшы. Негизи жакшы иштеп чыгыпсыздар. Биздин кыргызга мындай жакыныраак кылып, Ооба, андан ушул замана таңкы студиянын темасына аябай ылайык келди. Күндө бере берчү ыр экен. Ооба. Жакшы. Толаган сан чыгарма экен. Кейжи тай менен сиздин кызыңыз дагы чоңоюптур. Ооба, чоңоюп ошол улуу топто ырдайт. Азыр биздин карындаштарыбыз канча жашында келгендер? Бул топто 10, 11, 12. Канча жаштан баштап катыша баштады дегеним го, кечиден түзүлгөндөн баштап эле же кийинчерээк кошулгандар бар? Кийинчерээк кошулгандар да бар. 3-4 жылдан бери ошол келип жүргөндөр бар. 1-2 жыл болуп калгандар бар. Кенче тобубузда 2 жылдан бери катышып аткандар бар. 1-2 калгандары ушу быйыл
Mo 22 жылдын башында окуу жылдын башында. Демек 3-4 класста окуган биздин карындаштарыбыз болгон болсо, биз кеч калдык деп эстен сиздерге кайрылып ооба, келишсе болот. Биздин эшик ачык. Жакшы ырдаган балдар үчүн, таланттуу балдар үчүн эшигибиз ачык. Эми жайкы каникулду кандай өткөрөсүздөр? Кандай пландар бар сиздердин? Жайкы каникул кезинде албетте эс алуу бардыгына биз жакын арада отчеттук концерт беребиз. Андан кийин эс алууга кетишет балдар. Анан 1-2 план бар. Бир көлдө болот турган бир фестивалга барып келмей планыбыз бар. Аны еще карайбыз. Өмүрлүү болгула, келечекте болгула, ден соолукта болгула, ата энеңердин эле эмес, жалпы элдин сыймы болуп жүрө бергиле. Сизге рахмат. Силерге да рахмат. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, Кыргызстандын ар бир ушундай кичинекей бөөгүн баласын бүгүнкү Жакшынакай майрамы менен куттуктайгым келип турат. Ден соолукта болгула, ата энеңердин үмүтүн актагыла, жакшы окугула, каникулуңар эң сонун маанайда өтсүн. Бар болуңуз. Рахмат, айтканыңыз келсин.